Assalamu alaikum Allahqa iman keltirgen, Allahqa moyun sungan musulman bir toğandar. Kıyamat günü beti menen baskan adamlar kimdir? Anas ibn Malik radıyallahu anhu rivayet kılgan hadiste bir kişi Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'ga kelip, "O Allah'tın elçisi, kıyamat günü kapır adam kanti beti menen baskan avalda tirilet" dep suraganda, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem "Аны бул дүйнөдө эки буту менен бастырганга кудурети жеткен Аллах кыямат күнүдө аны бети менен бастырып койгонго кудуреттүү" деп жооп берди. Muttafaqun alayh. Күндөрдүн биринде Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям ыйык Курандан Аллах Тааланын ушул сөзүн окуду. Аллазина юхшаруна ала вужухихим ила жаханнам. Алар капырлар кыямат күнү кабырларынан кайра тирилип чыгышканда тозокко беттери менен басып барышып кулашат деп аят окуйт. Фуркан сүрөсү 34-аят. Ошондо сахабалардын арасынан бирөөсү туруп, "О Аллахтын элчиси, кыямат күнү кабыр адам кантип бети менен басат?" деп сурады. Ага Пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи ва саллям "Аллази амшаху ала риджлайх кадирун ала ан юмшияху ала вajhi." Ал капырды бул дүйнөдө эки буту менен бастырган зат кыямат күнүдө аны бети менен бастырып койгонго кудурети жетет деп жооп берди. Сахих Бухари. Чындыгында капыр адам бул дүйнөдө Аллахка моюн сунбай, бети менен сажда кылуудан баш тарткандыгы үчүн бул дүйнөдө кыямат күнү жазалап, Аллах аны бети менен жерде бастырып коет. Жана тозокко дагы бети менен сүйрөлүп барып түшөт колап. Акул кавли хаза ва астагфируллах ли ва лакум. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.